Bir жылдан бери Бишкек шаарында бир нече чоң көчөлөр оңдолуп, аны менен катар Ак Босого, Ак Өргө, Ынтымак, Кара Жыгач, Ак Ордо сыяктуу 10дон ашык жаңы конуштардын жолдору салынды. Жалпы 32 чакырым жолдор конуштарда көп жылдан бери социалдык шарттары жок жашаган жергиликтүү тургундар үчүн ыңгайлуу болуп калды. Биринчиден машиналар разгрузка болуп атат. Экинчиден мына 2 микрорайон, 6 микрорайон, 5 микрорайондун тургундары бу жерде эски мост бар болчу. Ошондон өтө алчу эмес. Мына Ботсатка өтүп, сейилдеп, эртең менен баскандарына да аябай ыңгайлуу болуп атат бул. Ордо каланын Кулатов, Скрябин, Ахунбаев, 7 апрель, Исанов сыяктуу жалпы 28 көчөтүндө иштер кызуу жүрүүдө. Шаардын жолдорун калыбына келтирүү өткөн жылы башталып, жарымы аяктап калды. Буга чейин Бишкекте жол куруунун биринчи этабын ийгиликтүү жыйынтыктап алдык. Учурда экинчи этабы кызуу жүрүп жатат. Биз көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечикпей жолдорду тапшырабыз деп план койдук. Эгерде аба ырайы жакшы болсо 30 октябрга чейин экинчи этабы толук ишке кирет. Шаардын мэри бүткөн жолдун ачылышында жергиликтүү тургундар менен жолугуп, борбордун жашоочуларына шаар түзүү багытында аракеттер жүрүп жаткандыгын билдирди. Бишкек шаарында 1000ден ашык көчөнүн айрымдары Союз маалынан бери оңдоло элек. 1 миллиондон ашык унаа жүргөн шаардын жолдорун кеңейтип, тыгындардын санын азайтуу иштери 2 жылдык пландын негизинде башталган. Кытай эл республикасы менен биздин мамилебиз бар үчүн 168 миллионду жардам катары берди. Муну абдан туура түшүнүш керек, баалай билишибиз керек да. Бизге мындай жардамды көп деле беришпейт, бирок мына шаарды өнүктүрүү үчүн бул чоң жардам болгон. Ушул берилген жардамды биз туура пайдаланып, убагында ушундай мына 6-11 мост салынды. Шаардын ичинде мост салган деген азыр пробка маселесин чечүүнүн да бир жолдору да өтө чоң болбосо дагы жолу мост салынып атат. Мына бүгүн 2 мост салынып атат. 700 метрлик мына двусторонний жол ачылып атат. Бишкек шаарында жол куруу жана буга чейинки кууш жолдорду кеңейтүү иштери 3 этап менен ишке ашат. Учурда экинчи этаптын алкагында 28 көчөдө жүрүп жаткан оңдоо иштери октябрда аяктайт. Андан соң унаа тыгындары көп болгон чоң көчөлөрдүн кесилишине айланма жол же көпүрөлөр орнотулат. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фалато 24.